Суперинфо гезитинин тандоосу боюнча жылдын сахнада наамынын ээси ырчы Сезбек Искеналиев Супер ТВда конокто. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Assalamu alaikum. Кандайсыз? Yaxshi. Ушунтип чыкалак. Кандай жүрөсүз? Рахмат, yaxshi, Кудайга шүгүр. Ошо сиздердин баягы куттуу студияга, жана ошо сиздердин эфирге, сиздердин гезитке баягы интервьюга кайрадан ошо насип кылатканына берип элге кубанычыңды, сүйүнүчүңдү, жаңылыктарыңды айтып ушуну жеткирип атканга Кудайга чексиз шүгүр айтам биринчиден. Жаңылыктар деп калдыңыз. Кандай жаңылыктар бар? Эми жаңылык баягы негизи жаңылык жасап койсо оңой эле да негизи. Бирок ошонун арасынан мындай элдин көзүндө, элдин оозунда, элдин оюнда калган жаңылыктар болот да баягы. Ал жаңылыкты мындай жасабай койсоң деле эл өзү жакшынакай кылып аздектеп алышат. Ошолордун катарында мисалы үчүн биздин үйүбүздө башыбызга баш кошулду, кичинекей перзенти болду. Аружан деген кичинекей перзенти болуп, үйүбүз Кудайга шүгүр ушу бала жыттанып, мен өзүм жакшы көрөм жанагы кирип келатканда мындай баягы неме көркөмдүү көз караш менен айтканда, көркөмдүк менен айтканда мисалы ушу кирип келатканда булга баардыгына эле жарашат болуш керек. Кээ бир аны байкабашы мүмкүн. Мындайым бул сөздөн сөз байкап турат. Кирип келатканда жана кир жайган неме бар, кермеде баланын шымдары, кийимдери, жалаяктары жайылып турган мындай сонунда желденип турса, сонун көрүнөт да. Анан Кудайга шүгүр биз ошол бакытка ээ болуп турабыз. Куттуктап кетебиз анда. 40 жыл кылуу деп коет кызды болгондо. 120 жылкым бар. 120 жыл бар. Негизи сиз уул күттүңүз беле же кыз күттүңүз беле? Эми албетте баягы уул болсо дегенбиз. Себеби эки кызым бар буга чейин, бир уулум бар. Анан ошо баягы негизи энени деле азыркы заманда мисалы үчүн ошо эне деле өзүнүн организмин даярдап, мисалы үчүн ошо аралыктарын ылайыктап, мурунку энелердин организминде мисалы үчүн неме жок да азыр, ден соолуктары кичине азыркы айымдарга кичине немерээк да баягы. Мындай кандай десем, слабыйраак да. Анан ошон үчүн баягы иреттеп, эсептеп ошентип пландаганбыз, бирок Кудайдын буйругу экен. Бизге кыз берди. Анан бир байке калып элек айтты да мага. Ошо кызды жана кыздуу көп үй бүлөгө дейт. Ошол үй бүлөнү кызды аздектеген гана үй бүлөгө кыз келет депчи. Себеби ата-энени мындай ой бар да, ата-энени бала тандайт деген нерсе бар, сөз бар болчу да. Ошол киши айтканда мага бала ата-энени тандайт деп. Ошон үчүн кыз бала деле мен өзүм биздин үй бүлөдө кыз бала көп. Мен өзүм 11 бир тууганмын. 11ден 6 кыз да. 6 кыз, 5 эркекпиз. Анан мен ата-энем дагы ошо кызды аздектеген, кызды ушунчалык бир ыйык кылып, кызды сыйлап, урматтап ган үй бүлө. Анан ошон үчүн ошол дагы болду деп эсептейм. Анан бизге дагы ушу Кудайдын буйругу менен ошо 3 кыздуу, бир уулду боло турам. Анан өзгөчө муну уулум аябай күткөн. Уулум ошо биринчи баягы УЗИге барып келгенден кийин дагы анан бир күн кичине аябай кечке диванда ары карап отурду, кечке эмне үчүн анан ай ушундай жөн антпе десем анан ал өзү бирок баланы аябай жакшы көрөт, эле эзилип кетет. Азыр уулум эле аны менен секет кетейин кара жаным деп ушундай жакшы көрүп бизден дагы. Анан негизи эми Кудайдын буйругу. Жакшы. Кантсе да кыз бала атасына аябай жакын болот деп коет экен. Анан кыздарыңыз сизге жакын болсо керек. Ооба, бул энелик мээрим кыз балага эс тартканда эле салынат да. Ошо кыздуу ата-энелер муну билет, кыздуу аталар ошо мисалы келатканда эле жана тапочкасын көтөрүп келе калып, уктап атсаң үстүн жаап кетип, ошонун баары бул энелик сезим да. Ошон үчүн кыз бала анан мындай кандай десем, бир кыз бала атага башкача эркелейт. Анан ошо эркелеп
жана ошол эле учурда кыз балага ата аябай чоң неме болот да, тирек болуп бериш керек. Чоңойгондо дагы ошол сезим менен чоңоюш керек да. Мен атам бар, мен атам мындай. Мен ата анан кыргызда сөз бар да, ата баркы менен кыз өтөт. Мына минтип чыгармаңыз жазылганда, жарыкка чыкканда аябай сынга кабылды. Бутулсын дегенчи. Кандай кабыл алдыңыз бул сынды? Мен негизи сынга аябай жакшы кабыл алам. Туура кабыл алам. Себеби ошол элдин сыны менен, элдин пикири менен, мен ушул элдин ою менен, элдин ушундай бир жакшы сөзү менен мен ушул күнгө чейин баягы чыгармачылыгым сакталып, бекемделип турат, бир казык кагылгандай. Анан бир эле чыгарма жазып алып, анан бирдеме айтып койсо селт этип, каяш айтып, же болбосо ошону туура эмес кабыл алып алсаң, бул болбогон нерсе. Бул арты жаман болот да. То есть жаман болот деген кандай? Анын артында келечеги жок болуп калат алырчынык. Ошон үчүн быйыл мисалы үчүн мага 2000-жылы алгачкы кадам таштагам. 2001ден баштап мындай ыр жаздырып, өзүмчө ошол 2001ден баштап мындай эсептеп, анан 2006-жылы мындай элге кеңири таанылгам да. Ошон үчүн бул ошо сын пикир менен, жана сиз айткан жанагыдай сын пикир, мактоо, жактоо, ошонун баары биригип келип ушул күнгө чейин Кудайга шүгүр алып келип атат. Канчалык сынга кабылса да, жакшы тарады, хитрлардын катарын толуктады десек болот. Анан дагы кандай чыгармаларды күтсөк болот сизден? Карантин учурунда жаңы чыгармалар жазылдыбы? Эми ооба азыр жазылып атат. Ырдесте деген чыгармам бар, ошол жөнүндө бир сөзү бар аябай. Сезбек сизге ырдан айт деген жери бар да. Мага аябай жакпы, өзүм ошондо ырдагым келип жүрдү да. Бир өз аны Акбар Кубанычбеков жазып берди. Барса, эми анда элге акырын орду кичине баягы мен өзүм сапатка карайм. Анан бир-экин жерлери кичине неме болуп калды. Мага жакпай калды. Ошон үчүн могу карантин бүткөндөн кийин бирсе могу толкун бүткөнсүнчү. Анан барып ордуна коебуз. Анан мына минтип деген сын пикир айткан күндө деле ошондо чыныгы түшүнгөн, баягы талдап түшүнгөн да инсандар бар болду да. Ошонун сөзүн карасаңар, сөзүндө такыр калет жок. Ал жерде биз мына минтип деп айтканыбыз менен ошол кыргыздын бийин даңазаладык ал жерден. То есть кыргыздын бийин, кыргыздын музыкаларын ошол бир кичинекей чыгармага жакшынакай кылып мындай кыргыздын аспаптарын колдонуп ошол жерден бир жакшы нерсе жазышка, сөзү дагы ошого дал келет. Бий жөнүндө айтып атат, бийдеги эле. Бийлеген ден соолукка пайда. Быйыл алдыда шайлоо турат, анан партиялардан сунуштар деле түшсө керек. Негизи жок, быйыл менин оюмча ошо ырчылар менен иштешпейбиз деген закон кабыл алынган деп атышат. Чота ырчылар менен чогултпайбыз деп. Ырчыларды чыгарбайбыз, анан андай-мындай деп атышат. Билбейм эми кандай болот. Эми алар ал болбосо деле бизге буйруган ырыскы турат. Эң башкысы элибизде, журтубузда тынччылык болсун. Той болсун, жакшылык болсун. Тойго каршы болобуз деп атып, эмне болдук? Ошон үчүн тойлоо болуп бапырап турганга Кудай ошол күнгө эле жеткирип турсун, жакшы айтып тургангачы. Анан шайлоо боюнча эгерде болуп калса иштейбиз. Бирок сөзсүз мен буга чейин мисалы үчүн барып жүргөн партиялары, барып жүргөн баягы агитация иштериде, үгүт иштерине барып жүргөндөрүндө балким карачу эместирмин. Ким, эмне? Мында мен ошол нерсени карайм. Кимге, кандай барат, кандай нерсе менен мурда барсам дагы, мисалы үчүн мындай ишенип барчумун да. Ошонун программасын үгүттөп окучубуз, мисалы үчүн. Бирок мында так эсе. Эгерде программасы жакпай, эгерде баягы эле жүздөр, баягы эле мындайлар боло турган болсо, анда мен лучше барбай эле, тынч эле элимдин жакшылыгына кызмат кылып коеюн деген неме чечим чыгардым. Анан неме боюнча, шайлоо боюнча. Бирок ырчыларды алып салуу дегенге мен билбейм, эми шайлоо биздин эл үчүн майрам. Чынын айтканда туурабы? Элеттеги элдер үчүн майрам, шаң,
мисалы ошо кырч үчүн келет жок дегенде ушунун ырын угайынчы саясаттын карай берсин мен могулдорчунун ырын угам деп келет да концерт көрүп кетейинчи мына жан дүйнөнүн азыгын депчи анан чарчашат ырчылар сагынат ырларды көргүсү келет анан эми кандай болот билбейм эми ал ага мен эчтеке дей албайм. Мисалы сиз кайсы бир партияга барып буга чейин барып ырдаган үгүт иштеринде элди ошол партияга үгүттөп ырдаган партияңыз жогорку кеңешке өттү анан ошол берген убадаларын аткарыштыбы алар? Кээ бирөөлөрдө эмес көбүнөн эле уялам мен ошолорго ырдагандан чын себеби деген биз да айтабыз да чыкканда ушул партияны кылгыла тигинткиле мисалы кайсыл мисалы үчүн 2015-жылда эми партияны айтпай эле коеюн бирок бул үгүт ишин айтканда эле билишет партия сүйүнчү 50 000 сом беребиз деп айтышканда биз аябай сүйүнгөнбүз ошону чын эле карачы кандай сонун бул стимул бул келечек үчүн жаштар үчүн мисалы ошо 50 000 сом деген сонун акча да мисалы үчүн да ошо жаңы ымыркай төрөлгөндө 50 000 сом берсе коляска салынат мындай даже эсептеп көргөнбүз да 1-2 айлык памперс алынат кийим кече салынат ошонун баарын мындай жаңы үй бүлө үчүн жанагыдай бутунан монтип темтеңдеп туруп келаткан үй бүлөлөр бар да баягы анан ошону кандай сонун сүйүнчү берет деп келгенде ошону биз чын жүрөктөн кабыл алып айтчубуз анан ал кичине 4 000 сомго эле түшүп калды анан уяласың да чынын айтканда туурабы эми аткарылгандыр канча бир пайыз бирок баары бир сөз деген сөз айткандан кийин туруш керек азыр менин оюмча эл алдоодон тажады го дейм менин оюмча да ушу эл тажады ошондон алдабай эле ачык эле айтып эле барып эле кылган оңго деп ойлойм да баягы туурабы Биз эч нерсе өзгөртпөйбүз деп убада берип эле ооба биз жаңы отуруп беребиз кнопка басып беребиз аныбызда 1-2 кишиле басат экен го кнопкасын бүгүн сөз эркиндигин коркунучта деп митинг болуп өттү анан сиздин оюңуз кандай бул боюнча депутаттар колдоп берди бул мыйзамды кнопка басыппы эми бизде бирден бир чоң байлыктарыбыздын ушу сөз эркиндигибиз биздикичи айтсаң эле айткандын оозу жаман көргөндүн көзү жаман болушуп ушу туура эмес элдин пикири менен такыр бөлүшкөн жок мен деле нааразымын буга жана Курмангазы байке чыркырап туруп айтты го ошол эле мен деле ошол ойдомун ошондой болуп сөккүм келет бирок сөгүп койбоду биринчи сиз да менден биринчи сөгүйбөдү жылдын сахна адамы аталдыңыз анан күттүңүз беле бул наамды жок күткөн эмесмин бирок баягы сезип турган бир жакшы нерсе болот деп себеби ошо силердин жетекчилик менен биз жакшы мамиледебиз анан менин эмгегимди дайыма баалап келишет дайым чыгармачылыгымда дайым колдоп келишет анан ошо күнү дагы жөн эле келип кетсеңиз деп эле чакырды анан бирдеме бар окшойт деп баягы ичиңде кудуңда сүйүнүп турасың да анан жанагы наамды бергенде мага аябай толкундандым аябай ыраазы болдум себеби деген ал дагы ошол жана сиз айткан госнаграданынга сиз татыктуусуз деген нерсени ошол чынден дагы белгилеп кетти да ошондойлор адам үчүн аябай стимул берет аябай бир жакшы берет да чыгармачыл адам үчүн анан ошону алгандан кийин бир жыргадым анан татыктуулар көп чынын айтканда татыктуулар көп ошонун арасынан аздектеп берген эркебизге чоң рахмат мен эсимде 2006 жылы ушуну айтып коеюн 2006 жылы концертим атмен болуп баягы эле Кудай албан пикет митингдер опять же баягы эле саясат ошону менен кырылып отуруп
концерттин баары аябай неме болгон да, аябай. Анда мен неме эле күйүп жанып турам, мен укмуш экенмин деп, звездамын, мен монтип турганмын деп турган учур экен да, ошо 2006-жылы неме эле жүрөккө жүрөк болуп, боз салкын болуп турган. Неме эле монтип турсам, анан концертиме киши келбей калды, аз келип калды да, то есть неме болуп калып, жана митингде толтур, ноябрьский митинг. Ошондо анан ырдабайм деп официалдуу неме бердим да, мен ырдабайм көрсө мен чыгармачылыгым бааланбай турбайбы деген неме менен официалдуу интервью берип ушинтип чыксам, анан ошо сиздердин жетекчиликтеги Кылыч байке Султанов жаңы жылдык бир мероприятие болуп, ошо суперфон жыйынтык болуп калды как раз. Жок, калп айтам, неме мен ошол жылы январда анан атайын чакырып туруп, мага бир сон андай статуэтка эмес, анан ат берди да, өлөсүн до сих пор үйдө турат, ал ошол атчы. Ошону кармап туруп, ай, сен ырдашың керек. Эмне деп атасың? Жөн жүр деп деген сөзү мен үчүн чоң стимул болду. Балким ошондо эч ким андай көңүл кууш мамиле кылып калса, ошолордун арасында ошо Рысбек Жабиров да бар. Ошол байкелер келип, ай, бас сен ырдашың керек, сен кызмат кылышың керек, сендей болмок беле кичинекей, ал эми бир күндүк деп туруп, анан ошондон кийин эмнегедир дух берип койду да, потко. Духум көтөрүлүп, монтип басып калдым дегендей. Ошол күнүдөн баштап ыраазычылыгымды дайыма айтып келем. Анан ошол дем, ошол духту, ошол демди мына жанагы сахна адамы деген дагы баягы наам берди деп эсептейм. Биз Суперинфо гезитинин тандоосу боюнча 2019-жылдын сахна адамы наамынын ээси, маданияттын мыкты кызматкери, ырчы, актер, кинопродюсер Сезбек Искеналиев менен маектештик. Кайрадан көрүшкөнчө аман туруңуздар. Биздин каналга жазылганды унутпаңыздар.